Баткен облысының аймағында жол кыймылынын жаш тескөөчүсү 2024 кароо сынагы өткөрүлүүдө. Аталган сынак Баткен шаарындагы 5 мектептин командаларынын катышуусунда уюштурулду. Жаш өспүрүмдөргө жол эрежелерин жеткирүү менен жол кырсыктарын алдын алууга багытталган иш-чаранын жүрүшү Кундуз Жоробекованын материалында. Жол коопсуздугун алдын алуу максатында жыл сайын жол кыймылынын эрежелерине багытталган мектептер аралык кароо сынак өткөрүлүп келет. Бул ирет аталган сынак Баткен шаарында өткөрүлүп, ага шаардагы 5 мектептин жаш тескөөчүлөрү катышты. Бүгүн Баткен шаарынын аймагындагы 5 орто мектебинин 14 жашка чейинки окуучулар арасында жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү сынагы өтүп жатат. Бул сынакка ошо 5 команда катышып, сынакта жол эрежелери, автоунаанын кыймылы жана автоунааны кандай башкаруу боюнча суроолор берилип, өзүнүн жобосуна ылайык окуучулардын жаш курагы эске алуу менен жыл сайын өтүп келет. Сейчас проходит конкурс юные инспектора дорожного движения. Наша команда светофор. Бүгүн жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн арасында кароо сынак болуп жатат. Биз Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин атынан светофор командасы менен катышып жатабыз. Биздин команда бүгүнкү мелдешке мыкты даярданып келишкен. Жеңишке жетебиз деген үмүттөбүз. И пусть победит сильнейший. Сынактын жүрүшүндө командалар атайын калыстар тобу тарабынан берилген суроолорго жооп берип, коюлган ар бир тапшырманы жогорку деңгээлде аткарышты. Бул мелдештин жыйынтыгы менен жеңүүчүлөр облустук турга жолдомо алышат. Бүгүн болуп аткан иш-чара жаш жол кыймылын тескөөчүлөрү болуп атат. Иш-чара өтө жакшы маанайда өтүп атат. Командалардын даярдыгы жакшы. Бардыгы өтө жакшы даярданып келген. Саптык кароо болуп атат. Андан кийин светофор регулировщик боюнча суроолор даярданып келип атат. Болочок айдоочулар жол кыймылынын эрежелери боюнча ошондой талаптар коюлуп атат. Белгилей кетсек, бул иш-чара Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү командасынын түптөлгөндүгүнүн 51 жылдыгына карата уюштурулган. Кундуз Жоробекова, Расул Акматов, жаңылыктар.